Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал Базар YouTube каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Зулпиев айыл аймагына жайгашкан Калдай айылына келдик туугандар. Ушул жерден сатууга чыгып жаткан бүгүнкү чыгарылышта 2000 ат тууралуу сиздерге маалыматты беребиз. Анда маалыматты алуу үчүн аттардын ээси. Башында айта кетейин, бул аттарды эки кишинин аты. Мына Тору Кашка аттын ээсинин телефону менен өзүнчө калтырам. Андан кийинки чыккан атты дагы анын дагы ээсинин телефону менен өзүнчө калтырам. Анда ат тууралуу маалыматты алууну сиздерге баштасак. Ассаламу алейкум. Алейкум. Роман аке кандайсыз? Жакшы, рахмат. Иштер жакшы көрүшүп коелу, Жакшы, рахмат. Салам алейкум. Ден соолук жакшыбы? Бүгүнкү чыгарылышта Калдайдан чыгып жаткан аттар чындыгында өтө сындуу аттар экен. Роман аке, бул аттын мүнөздөмөсүн секен бир чекин айта бересем. Кулундар Ашиядан келген. Кулундар Россиядан келген. Кулунда келген китеби бар. Жаштайынан бери багат экенсиз да? Жаштайынан бери. Жаштайынан бери, Китеби да бар. Китеби бар. Жакшы ат, сынакы. Тору Кашка, мындай 4 путу тең ак туугандар, көрдүңүздөрбү? Ушундай токтотуңчу атты мындай айландырып көрсөтөйүн. Чындыгында ат өтө бийик ат экен, чоң ат экен. Роман аке, бою 1.60 плюс тең, Плюс, мына караңыздар. Көкөрөктөрүн көрүңүздөрбү? Путу колу таза мынеке, тик туяктар. Арты көрүнүштөрүн дагы сиздерге бир көрсөтөйүн. Атты чындыгында өтө келтирип багыпсыз, Жеп ичи кандай? Жеп ичи өтө жакшы. Акырын бастырыңыз ушундай түз, чат аягын бир көрсөтөлүм, мынеке. Көрдүңүздөрбү, ат өтө келишкен ат. Болду, кайта бериң бери. Роман аке, аттын жашы канча да? Аттын жашы жазга 4 болот. Жазга жаңасы экен да? Жазга жаңасы. Могулеке кабактарын көрдүңүздөрбү? Үстү толо өтө. Үстү дагы толо, мындай көрсөтөлүңүз гана. Үстү толо. Мына Тартып бер. көрдүңүздөрбү? Үстү толо экен. Мына сорулор дагы тегиз. Жеп ичи, ден соолугу жакшы, Жеп ичи, ден соолуктары таптаза. Жууп. Алеке үркүп, тебип, тиштеп башкача өнөрлөрү жок. Өнөрлөр жок. Түз бастырыңчы бери. Аттын басымдарын көрүңүздөр. Чындыгында өтө сындуу ат экен. Жазга жаңасы туугандар. Азыркы күндө бышты экен дейсиз, Болду, кайта бериң. Эми сууту келген бунун? Сууту 100% келек сууту. Чоң жыйындарга көрдүңүздөр бир текшерип? Өзүдө ушу кичи улактар болуп аскалып көрүп атабыз. Теке улактар, Айылда улак. торпок улактар, аламан улактарга. Алган адам ушу суутуну жакшы келтирсе жарайт. Анда буну эгер сууту жакшы болсо чапса болобу? Азыркы чыгарылышта бир көрсөтсөк болобу? Кичине, бирок кыска. Көп узак кетип калса чындыгында ат көрүнбөй калат да, кандай жүгүрүшчү. Ошондуктан ошол жерден сал ылдырактан бир кайтып кое бересиз, Аттын баасы айтылат, чындыгында өтө сындуу ат. Кое бериңчи катып, мынеке. Жанар, болду, кайта бериң. Дагы бир кое бериңчи ылдый. Жанар, без камчы мынеке, көрдүңүздөрбү? Камчынын кереги жок мынеке. Болду. Ооз дагы жумшак экен. Так, Роман аке, эми поворотторун бир көрбөйлүбү? Ушул ордунан эле бир айландырып көрсөтүңүз гана. Солго, оңго. Мынеке жуу. Бунун палваны дагы келишкен экен. Үстүндөгү минип турган киши дагы чоң балбандардын бири. Калдайдагы алеке алдыңкы соорундардын ээси болуп жүргөн буга чейин дагы. Так, атты көрдүңүздөр. Эми эң эле токотор жери баасына келели. Роман аке. 250 миң. 250 миң, 250 миң. 250 миң кеми. Кеми болот сөзсүз түрдө. Сүйлөшсө болот, Жакшы клиенттер болсо сүйлөшөбүз. Мындай реальный клиенттер болсо келип аттын жанында туруп, Аттын жанында туруп сүйлөшсөңүздөр болот экен. Келип минип көрүшсүн. Аттын чындыгында сынында сөз жок. Бүгүнкү чыгарылышта өтө күчтүү ат чыкты. Мына Тору Кашка. Кашкасы да өтө келишкен. Доллар эсебинде чыгарып, сөзсүз түрдө экран бетине чыгарабыз.
Аттың бағасы 250 миң сомго коюлду. Байланышка чыгып атты келип баалашып көрүңүздөр. Биз сиздерди калдайда күтөбүз тугандар. Анда биз экинчи ат тууралуу маалыматты берүүнү баштайлы. Роман ака, кийинки атты көрсөтөлү анда. Мынеке биринчи тор атты көрдүңүздөр. Бүгүн биринчи чыгарылышыбызга. Экинчи атыбыз дагы мынеке келип калды тугандар, көрдүңүздөрбү? Роман ака, бул аттын дагы сыны өзгөчө экен, а? Буну дагы өтө келиштирип багыптыр. Bunun dagı jeb içişleri. Bul menimçe öspürüm okşayt, bul dagı jaş. Yaşын сурап билебиз тугандар. Роман ака, жашы канчада аттын? Жаш бул азыр кунан, жазга 3 жашар. Кунан экен да бул, а? Чындыгында өспүрүм экен. Жазга бышты. Жазга бышты. Бунун пародасы кандай эми? Бунун пародасы Карабайыр. Карабайыр, мында токтотуңуз атты көрөлү. Өзгөндөн келгендер тайыктыгы. Өзгөндөн алгансыз? Канча болду? Көп болду алганыңызга? 100 жылдан бери менде. 1 жылдан бери, а? 100 болуп калды. Карабайыр, а? Карабайыр. Карабайыр. Чындыгында Карабайырлар ишке жарап атат. Чындыгында көптөгөн улактарда, чоң аламан улактарда дагы Карабайыр алып чыгып ташлап аткан күбө болуп атабыз. Бунун дагы зардасы күчтүү экен, а? Да токтотуңчу, арткы көрүнүштөрүм да көрөлүчү. Соорлорун. Жанар өтө келиштирип багыптыр. Туяктары дагы тик туяктар экен, көрдүңүздөрбү? Неге таптаза. Эч жеринде ишек же бир башка нерселер жок тугандар. Така кагыпсыз да? Така кече кагылды. Биринчи жолу? Экинчи жолу кагылды. Экинчи жолу. Така турушу кандай экен? Така туруш жакшы эле. Жакшыбы? Ооба. Жоош, а? Жоош эле. Жакшы, өтө жакшы мынеке. Бою канча чыгат? Бою 1.55. 1.55 чыгат, а? 1.55 чыгып калат. Чындыгында өтө алеке. Бул дагы чоңойот. Келечеги барат. Бир чабып көрсөтөлбү? Кой берип көрөлү, а? Сууту келгенби? Ылдыйдан бир кой бериң. Жануар бул жаман тез кетти го. Ордунан от алыш өтө күчтүү экен, мына караңыздар. Жүгүрүшүн көрдүңүздөрбү? Дагы бир кой бериңчи ылдый карап. Жануар мынеке. Бул Роман ака чабып атат экен бул аттычы, улактарга. Поворотторун бир көрөлүчү гана. Жануар жарайт булчу. Азыр эми торпок улакка бир аз жаштык кылышы мүмкүн, бирок теке улактарда анча мынчасына бербейт булчу. Өтө чакан ат экен, а? Тез ап, Тез ап. Эми Роман ака, эми аттын баасына келели. Токотор жерин айтың. 150 миң сом. 150 миң сом, а? Ооба. 150 миң сом. Доллар эсебинде чагып, сөзсүз түрдө экран бетине жайгаштырабыз тугандар. Бул экинчи атка өзүнчө телефон номерин калтыраманын, өзүнчө байланышка чыгасыздар. Баасы 150 миң болду. Сиздер менен бүгүн Универсал базар YouTube каналы Калдай айылынан эки ат тууралуу сиздерге маалыматты берип өттүк. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Роман ака, ушу менен жыйынтайлык, а? Сиздер дагы келген клиентти жакшы тосуп алып, жакшы сатып алыңыздар экен. Рахмат. Биз дагы ушу менен жыйынтардык тугандар.